Саламатсыздарбы, сүйүктүү менин YouTube каналымдын көрөрмөндөрү жана жаңыдан келген коноктор. Эгерде биринчи жолу көрүп аткан болсоңуз, анда сөзсүз түрдө каналга катталып коюуну унутпаңыз. Сизден болгону катталуу, а менден болсо сиздерге жагымдуу, жакшынакай, пайдалуу маалыматтар. Менин аты жөнүм Максат, Forvera Aloe Vera компаниясынын менеджермин. Каналыма кош келиңиз. Бүгүн сиздерге эч кандай продукциялар жөнүндө же бизнес мүмкүнчүлүк жөнүндө сөз кылгым келген жок. Бүгүн адамдардын аз да болсо өсүүсүнө түрткү болуп калар деген максатта актануу деген бир тема жөнүндө сөз кылгым келип атат. Анткени мен иштеген ишмердүүлүк бул чуркап барып продукция сатуу жөнүндөгү ишмердүүлүк эмес. Мен иштеген ишмердүүлүк бул өзүмдү өстүрүү жана өзүмдүн айланамда адамдарды өстүрүү жөнүндөгү бизнес болуп саналат. Ошондуктан бүгүн өскүсү келген адамдар үчүн кичинекей бир кеңеш десем да болот. Ушундай бир нерсени айтып өткүм келип атат. Бул актануу. Өзүм иштеген 5 жыл аралыкта абдан ушул мүмкүнчүлүктү сунуштап отуруп, адамдардын арасындагы ушунчалык бир актануулардын көп экендигин көрдүм. Баардык нерсени актасак болот. Жашоодо актануу толтура. Бирок андан бетер адамдар көбөйткүсү келет актанууну. Бирок бир нерсени билиңиз, сиз актануу издеп отуруп, актануу болтуруп эч качан жашооңузду өзгөртө албайсыз. Мисалга ала турган болсок, өзүңүздүн жардылыгыңызга актануу издеп сиз бай боло албайсыз. Өзүңүздүн үй бүлөңүздөгү чыр чатакка актануу издеп отуруп, сиз эч качан үй бүлөлүк бакытка жете албайсыз. Сиз өзүңүздүн ийгиликсиздигиңизге актануу издеп отуруп, эч качан ийгиликтүү адам боло албайсыз. Адамдардын көпчүлүгү жакшы болуу үчүн актанышпайт, жеңил болуу үчүн актанышат. Бирок бир дагы жеңил жол сизди жакшы нерсеге алып барбайт. Бекеринен айтылбайт. Бекер сыр капканда гана болот деп. Сиз жеңил жол издейм десеңиз, сөзсүз түрдө капканга түшүшүңүз мүмкүн. Ар бир нерсенин өзүнүн баасы болот. Андыктан актануу издегендин ордуна биз ага жол издесек, бизге эң сонун натыйжа болмок. Жашообузду өзгөртүүгө сонун бир өзүбүзгө салым кошмокпуз. Качан гана сиз актанууну токтоткондо, сиз бүтүндөй жоопкерчиликти өзүңүздүн мойнуңузга аласыз. Сиз жоопкерчиликти өзүңүзгө мойнуңузга алуу менен өзүңүзгө болгон бааңыз жогорулайт. Бүгүнкү күндө мен бул бизнес мүмкүнчүлүктү 5 жыл аралыгында адамдарга сунуштап туруп, эмне деген гана актануулар укпадым. Мисалы, кээ бирөөлөр айтышат, мен сага окшош сүйлөй албайм да. Дагы бирөөлөрү, мен айылда жашаймын. Менде жетерлик акчам жок. Мен кайын журтум менен кошо отурам. Мен эртеден кечке жумуш иштейм, колум бошобойт да. Менде убакытым жок. Мен небере караймын. Мен деген эркекмин да. Бул аялдардын жумушу. Кыскасы айта берсек болуп турат. Көрдүңүзбү? Сизге берилип аткан мүмкүнчүлүккө сиз актануу таап атасыз. Эгер сизде убактыңыз жокпу, убактым жок да деп жүрө берсеңиз, анда сиз өзгөртө аласызбы? Жок. Өмүр бою убактыңыз жок болот. Ал эми ошол убактыңыздын болуусун каалайсызбы? Анда сиз мүмкүнчүлүккө жүрөгүңүздү ачыңыз. Кабыл алыңыз. Күнүнө 2-3 сааттан иштөө менен, убакыт бөлүү менен сиз азыркы таап аткан кирешеңизге караганда көбүрөөк кирешелерди алып келүүчү мүмкүнчүлүк сунуштап атам мен сизге. Сиздин ден соолугуңуз жокпу? Анда продукциялар колдонуңуз. Ден соолук табасыз. Кээ бирөөлөргө ден соолугуңуз жок болсо, анда продукцияларды колдонуңуз десең, менин акчам жок да дейт. Акчаңыз жокпу? Анда келиңиз күнүнө 2 сааттан, 3 сааттан, жарым сааттан, мейли бир жумада 1-2 күн эле, 1-2 эле жолу, 1-2 сааттан бир жумада убакыт бөлүңүз. Келиңиз да бизден үйрөнүңүз, кантип киреше тапса болорун. Дагы бир жолу кайталайм. Биз актануу издөө менен эч качан жагдайды өзгөртө албайбыз. Биз качан гана өзүбүз каалаган нерсеге жол издегенде гана биз жакшы натыйжага ээ болобуз. Андыктан актанууну токтотолу. Ийгиликтүү адамдар эч качан актануу издебейт. Ийгиликтүү адамдар мүмкүнчүлүктөрдү издешет
жана өзүнүн каалоосуна жетүү үчүн ал мүмкүнчүлүктү колдонуу менен өздөрүнө жол издешет. Бүгүнкү күндө мынакей өзүңүздөр көргөн Беловодский айылында сонун офис. Өзүңүз эгерде бардык миллионерлерге деле, жөнөкөй адамдарга деле 24 саат убактысы бар. Сиз болгону өзүңүздүн көкүрөгүңүздөгү каалоону табыңыз, жашооңузду өзгөртүүгө болгон каалоону пайда кылыңыз. Ошол 24 саатыңызды оңой эле бөлө аласыз, эгерде сизде жашоону өзгөртүүгө болгон каалооңуз бар. Мисалы, 8 саат уктайсыз. 8 саатын мүмкүн сиз мамлекеттик жумушта иштейсиз, мүмкүн сиз дагы башка жерде иштейсиз, базарда, мен билбейм. 8 саатын ошол жакка арнаңыз. 16 саат кетти, дагы 8 саат убактыңыз бар. Ошол 8 саатыңыздын 5 саатын үй бүлөңүзгө жумшаңыз. 3 саатын биздин онлайн обучениелерге катышыңыз, биздин офиске келиңиз. Биз менен кошо кошумча киреше же чоң бизнес куруу жолдорун үйрөнүңүз. Мына ушунда сизде жакшы натыйжа болот. Шылтоо, актануу эч качан бүтпөйт. Ийгиликтүү болгуңуз келсе, ийгиликтүү адамдардын арасында жол издегенди үйрөнүңүз.